Биз Асель Таятаеванын үйүндөбүз. Ал азыр абдан пайдалуу жана даамдуу салаттардын бирин көрсөтүп бермекчи. Саламатсызбы, Асель айым, кандайсыздар? Кышкыга кандай даярдык болуп жатат? Кышкыга даярдык жакшы. Мен жайдан баштап эле даярданып баштайм. Витаминдүү салат жасайын деп атам. Ошонун рецептин көргөзүп берейин. Абдан жакшы. Бул салатка капуста керектелет, савиз, бадыраң, укроп, пияз, помидор, калемпир, жана ошондой эле сумай, туз, шекер, 9% уксус керектелет. Кана баштай элейми? Баштайлы. Пиязды мындай туурап алабыз. Туурап бияка салабыз. Баарын туурап ушинтип салып, сумай, шекер, туз кошуп, баарын аралаштырып 30 мүнөткө кайнатабыз. Анча быша элек помидор керек да, буякачы. Канча килограмм помидор керек делет? Бул рецептке баары 1 килограммдан баарынан 1. Бадыраңды мындай чоң-чоң кылып эле туурап алабыз да. Бул салат оңой жасалат. Ошого карата ушу салатты көбүрөөк жасайм. Бардык жашылчаларды туурап алдым. Эми сумай кошулат бияка. 200 грамм сумай, шекер, 200 грамм, 3 кашык туз. Аралаштырып бүттүм. Эми 30 мүнөткө коебуз отко. Укропту салабыз. Эми уксусту коябыз. 9%, 100 грамм уксусту коябыз. Алдын ала банканы даярдап алдык. Стерилизациядан өткөн банка крышкасы менен, капкагы менен. Азыр эми салатты салабыз. Ушинтип салатты салдык. Эми жапкыч менен жабабыз. Ушинтип жаап алдык. Эми көмкөрүп 3 күн сактайбыз. Мына ушундай оңой, абдан пайдалуу салаттарды жасап, өзүңөрдүн жакындарыңарды сүйүнтүп, кышкыга даярдык көрсөңүздөр болот.